Саламатсыңарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Ысык-Көл областынын Түп районунун Тогуз Булак айылынын тургуну Созаева Элмирамын. Азыркы учурда Россия жергесинде, Москва шаарында иштеп жатам. Кредиттин айынан ушака келип, үй бүлөмдү багыш үчүн ушака келип иштеп атам. 7 баланын энесимин, батыр энемин, инвалид кызым бар. Ошолордун баарын тең үйгө Кыргызстанга туштап, бияка келип иштеп жүрөм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен силерге айта турган арманым жакшынакай бүт документтерим баары туп-туура. Колуман келишинче баарын туура, Россиянын законуна туура иштегенге аракет кылып иштеп жүрөм. Башында уборщица болуп иштеп жүрдүм, андан кийин күндө иштеп, азыркы майдан баштап, май айынан баштап флорист болуп кирип, жакшынакай иштеп жүргөн жермен, жумушка кетип бараткан жермен, остановкада турган жермен деген бир орус бала мени келип туруп деген чаап салды. Аркаман келип туруп эле вы все под одно лицо деп туруп мен жаактан ары муштум менен чаап салды. Орус мас бала. Мас болгонун көрсөм же байкасам кетет болчу, просто мен аркаман келип туруп эле чаап салды да. Эмне болуп кетти деп өзүм шоковый состояние бурулуп туруп деген сразу эле деген эметсем кайра экинчи жолу чаап салды, кайра эле ошол жааккачы. Андан кийин мен да деген эми биз адамбыз да. Самозащита неме менен деген мен дагы чаптым. Экинчи колум менен экинчи колун кармаганда колунда соткасы бар экен. Кандай бир неме менен соткасы колунда болуп калды дагы. Как раз деген ошол момент деген тегеректе бир кыргыз жок. Анан болгон мусулмандын немеси, болгон 2 тажик бала бар экен. Ошолор келе калып жардам беришти, чынында элечи. Жардам берип вы не бойтесь, он вас больше не тронет деп эметти. Главный деген биз аны сога албайбыз, соккондо бизди деген соттотуп салат деп айтышты. Силерди болсо деген тийгизбейбиз, коркпоңуз деди. Мен телефонду алдым. Мен алган оюм кандай бир неме болсо дагы ошол орус эчтеке не безнаказанный болуп калбайт. Өзү качты да, ал орусчу. Безнаказанный болуп калбайт, ушакта деген жок дегенде телефондун ал соккон баланын деген телефон аты жөнү бар, жок дегенде адреси бар деген, бир жок дегенде бир сүрөтү бар деген оюм менен берген жокмун. Аны ошол неме менен сразу ошол жерден эле деген участковыйды чакырттык. Участковыйды чакыртсак, милицияны чакыртсак, милиция келген жок. 1 сааттай күттүк. Берки орусту да кетирбей кармап турушту. Бирок деген неме, милиция келбегенден кийин ал кетти. Мен болсо деген сокконда деген тишимди сындырып салды. Сөзүн ачыгы, тишимди сындырып салды. Оозуман деген кан кетти, жагым тиштелип кетти бүт. Оозуман кан кетти. Ошол бойдон жумушка кеттим. Билесиңер, биякта иштеп атып кетип калсаң, акчаңды албай каласың. Ошол себептен мен деген ночной сменада иштейм. Ночной сменага ошондон ары кете бердим. Түнү менен деген тиштерим ооруп чыкты. Өзүмдүн администраторума чалып ушундай десем деген кассадан 2000 алдагы барып деген обезболивающий ал деп разрешение берди. Барып деген таң аткы чакты ошо обезболивающий менен чыктым. Эртеси күнү деген участковыйга барганга алым болгон жок. Себеп дегенде шоковый состояние плюс деген түнү менен иштедим. Барып алып уктадым. Эртеси күнү сразу эле, кийинки күнү сразу участковыйга отделениясына чейин барсам, заявление кабыл алган жок. Участковый жок деп туруп деген дежурный милиционер деген заявленияны кабыл албай койду. Жумушка бардым. Жумушка барып алып туруп деген тиги администраторум деген травмпунктка бар. Убакыт өтүп кетсе деген тиги эмне болгонун билинбей калат деп туруп деген травмпунктка жиберди мени. Травмпунктка бардым. Бүт бекер обследование кылышты, рентгенге түшүрүштү, томография кылышты, сотрясение болуп туруп бирок деген челюстүм деген неме сыныптыр да, в общем, жаранка кетиптир челюстүмен. Анан ошо тишим сынганы. Ошол анан травмпункттан кагазын жазып берди. Травмпункт деген мени травмпункттун кагазын алып келип алып, мен деген эмне кыларымды билбей
кандай айламды табаарын билбей, ичим күйгөнү менен эмне кыларын билбей, бияка посольствого келдим. Посольствого келгенде кайсагана барарын билбей, анан юристке киргиле деди. Юристке киргенде эң эле биринчи эшик Өмүралиевпи, аты жөнүн жакшы эметпей калдым деген жигит отуруптур. Болгон окуямды деген мондай болду, тигиндей болду, телефонум колумда калды деп баарын тең айтсам деген. Телефонун эмнеге аласыңар? Ал грабеж, ал эмне деп туруп деген кайра мага кыйкырды. Анысы аз келгенсип деген, документтин туурабы, тигиндей мындай деп деген, бошун деген мага деген тиги морально деген поддержка берген ордуна мени деген ушактан деген туура эмес суроолорду деген коюп, маңдайыма туура эмес суроолорду айтып, мени туура эмес кабыл алып, мени ушул жерден ыйлатты. Мен ыйладым ичим күйгөнүмөн. Анан кийин аягында айттым, мен деген жети баланын энесимин, батыр энемин, керек болсо деген жергиликтүү кеңештин депутаты болом деп аябай ичим күйгөнүмөн айттым. Айлам жоктон деген кредиттин айынан буяка келип алып, башка өлкөгө келип алып туруп иштеп отурам деп ичим күйгөндөн кийин, анан кийин турам более-менее нормальный отношение кылып калды. Значит, карапайым мындай простой эл каралбай калат экен да, Садыр Нуркожоевич. Ушу посольстводагы иштеген юристтердин кандидатураларын караштырып чыккыла. Мен сизден өтө суранып кетет элем. Юристтер биздин жарандарга күйө турган, биздин жарандарга иштери күйүп быша турган адамдарды коюңуз. Мен ошону өтө суранып кетет элем. Анан биздин деген укугубузду коргой турган адамдарды өтө суранып кетет элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, болгон жанакы телефонун алып калган жакшы болуптур, ичинде деген болгон адреси, паспортный данныйлары бүт бар экен. Ал деле бияктын өзүнүн жараны эмес экен, негизи деген Москванын өзүнүн жарандары, Москванын өзү орустар нормальный, жакшы адамдар экен. Мен деген ушу иштеп аткан жерим жалаң эле москвичтер менен иштейм. Жакшынакай эле тил табышып алып, жакшынакай эле иштеп жүрөм. Именно эки жактан келген орус жарандары бияка келгенден кийин анан бизге кыйын болот экен. Эми деген любой улутта жакшысы бар, жаманы бар. Мен улутка эчтеке деп айта албайм. Ар кайсы улутта ар кандай адам болот экен. Кеп улутта эмес, кеп адамдын өзүнөн болот экен. Дагы бир жолу суранып кетет элем. Могу посольстводагы юристтердин деген кандидатураларын именно иштеп аткан адамдарды деген караштыргылачы. Жакшынакай биз үчүн күйө турган адамдардан коюңузчу, суранып кетет элем. Кайра бизди давить этип ыйлатпагандай.